Түшкү тамактануу убактысы жакындап калды. Тезинен мантыны түйө салып бышырыш керек. Чээде 3 эркек баланы анан кайнатасынын курсагын тойгозуу оңой иш эмес. Бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алган каарман эртели кеч үй иши менен алек. Жолдошу болсо 1 жылдай ооруп жүрүп, өткөн жылы каза болуп калды. Ağızları ağrıp şu içi bala yutalmay kaldı. Башында аркасына чоң жара чыккан. Тынбай какырып жөтөлгөндүктөн өпкөсү ооруп жатат дедик. Кыш ичи ошентип чыкты. Жүрөгүм күйүп атат дечү. Оозу ооруп, акыркы күндөрү эч нерсе жута албай калды. Аябай арыктап кетти. Акыркы 1 айда кулактарынын аркасынан жара басып, чачы түшүп калды. Тырнактары жабышып, денесинен кан чыкпай калды. İçi köp ketти. Ириң кан кетип, ичи токтобой калды. Saç töküldü. Hatta ki tındağları hem yapışıp kan yok. Da kan nima qamaktı. 10 жылдан бери Орусияга каттап иштеп жүргөн маркум 2015-жылы уктай албай жатам деп келет. Жакындары ошту түлөө кыдырып, дарыгерлерге, молдолорго көрсөткөнү менен дартынын дабасын таба алышкан эмес. Акыры Өзбекстандын ооруканасында канда ВИЧ илдетинин инфекциясы бар экени аныкталган. Тилекке каршы кийинки текшерүүлөр илдет маркумдун жубайында да бар экендигин ачыктаган. Bu darı içip, özü darı içkenden keyin ele tüge bittesen eken özü. Өзү дары ичкенден кийин эле түгөнүп бүтөт экенсиң. Биринчи дары ичкенде ыйлап, көөнүм айланып кустум. Бир канча жолу башым айланып жыгылып түштүм. Мында 2 жыл кетип жатат. Дарыны азыр кыйналбай ичип калдым. Дарыгерлер тиш паста, щотканы, самынды өзүнчө бөлүштү. Оозундагы тамакты да балдарына бербей дешти. Пешен экен. Кыялда жок, ооруга чалдыгып отуруп калдым. Душманыма да каалабайм мындай күндө. Атын жашырып жүзүн көрсөтүүдөн баш тарткан айымдын кубанган жери инфекция балдарында табылган жок. Ошондуктан жалгыз карманары алар. Учурда оорунун дарты табылып калар деген үмүт менен күн кечирүүдө. Oş hayal endi miyege fayda bulup kaldı. 4-6 ayda барып баксыз дарыланып турам. Күнүгө жатарда 1 таблетка дары ичем. Эсимден чыгып калса 4 жашар балам апа дарың ичип ал деп алып келет. Кээде апа эмнеге дары иче бересиз деп суроо беришет. Чоңойгондо түшүнүп аласың деп коем. Алар эс тартып жатышат. Билип калса эмне болот? Элдин алдында кантип басып жүрүшөт. Менин да көзүм жумулуп калса 3 баланын тагдыры кандай болот деп түнү менен ойлонуп чыгам. Өксүтпөйүн, бирөөдөн кем кылбайын, атасы жогун билдирбейин деп жашап жатам. Жакын туугандарыбыз эле билбесе, кошуна колуң билбейт. Кээде апама барып, мени эмнеге төрөдүңүз? Жаралбай калсам болот эле деп качалат кылам. Endi akam, opasinim hammasi bilib, o'zimni ehtiyotlashadi. Дарттын баарын билип, бирок билмексенге салып, ичинен күйүп жаткан бул үйдө дагы бирөө бар. Ал маркумдун атасы. Өмүр бою мектепте иштеп байлык чогултпадым. Жетишпестиктин айынан иштеп жүрүп баламмын деп өлүп берди деген аксакал оорусун билбей жүргөндөр канча деп суроо салып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп кейейт. Bu benim balam emes. Бир эле менин балам эмес. Көп балдар ооруп келип каза болуп калып жатышат. Баары эле Россиядан келип жатканда же кетип жатканда дарыгерлерге учурабай жүрө берип, ушундай ооруга чалдыгып калып жатышат. Жаштарга түшүндүрүп чогулуштарда бирөө жарым бул оору боюнча сүйлөбөй жатат. Эмне кылайын? Кеч калган экенбиз. Балаңдан айрылып, тирүү калган болбойт экен. Баладан алдын кетиш керек экен. Кандай болуп? ВИЧ илдети менен Кыргызстанда 7000ден ашуун адам каттоого алынган. Ал эми Ош облусунда расмий каттоодо тургандар 1200дөн ашуун. Бирок бир катар бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү аталган илдетти жуктургандардын реалдуу көрсөткүчү мындан 3-4 эсе көп болушу мүмкүн экенин эскертип келишет. Коркунучтуу илдет Жалал Абад, Баткен, Ысык көл жана Нарын облусунда көп катталган. Эске салсак, аталган оорудан 1657 киши каза тапкан. Кенжебү Маматсадыкова, Кудайберди Иканов, Ош Перим жаңылыктары, Ноокат районунан.